Бүгүнкү күн бизде уже 5-чи торговый день, да, 5-чи торговый деньде балансым уже $1157 болуп калды. И также биз сиздер менен бүгүн продолжать этебиз биздин марафонубузду. Марафон меники $10 $100,000 чейин жетүү, да. Вот. Негизи мен уже $100,000 жеткенмин, да, и как бы дагы бир жолу эми акырындык менен мен силерге көрсөтүп атамын, да. Акырындык менен, маленький шажочктор менен кандай сделка ачамын, кандай стратегия применять этемин и так далее, да. Вот. И также акыркы видеороликтерди, стримдерди да көрсөңүздөр болот. Ал жакта мен $100 менен почти что $100,000 чейин жеттим, да. И вот азыр мен силерге $10 менен кантип $100,000 чейин жеткендигин подробности акырындык менен көрсөтүп келатамын, да. Ошондуктан каналга катталабыз, лайктан басабыз и также колокольчикти да басканды унутпайбыз. Анткени видеороликтер күндө чыгып турат и сиздер күндө торговля кылып, обучение кылып, биз менен совместно зарабатывать этсеңиздер болот, достор. Самый важный момент, достор, совместно каждый день торговля кылышыңар керек. Трейдингте бул жерде бир күн торговля кылып коюп, анан 2 күн 3 күн жок болуп кете турган нерсе эмес. Болгону трейдингте бир 10, 15, 20 мүнөттүк эле убакыт кетет, да. Даже сигналдар менен күндө 2 маал болгону там 20 мүнөттөй болот, да. Күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да сигналдар, достор, күндө 2 маал болуп турат. Ушул каналда сиздер да кошулуп алсаңыздар болот. Бул сигнал каналдарга сиздерге просто сигнал келет и болгону силер платформага кирип эле сделка ачасыңар. Бул каналда приблизительно 10-15 сделка келип турат бир күндө. Анализди мен кыламын и анализди кылып сделка ачып, өзүмдүн сделкаларымды ошо Telegramга жүктөп турамын, да. Эгерде силерге түшүнүктүү жана понятный болсо, анда торговлябызды баштай берели. Аут доллар OTC'де бизде кандай ситуация болуп атат, да. Аут доллар OTC'де бизде ситуация график нисходящий тренд болуп, азыр бизде уже линия бул жакта алмашып атат, да. Давайте мен силерге бул жакта линия кылып көрсөтөйүн. Мынакей нисходящий тренд и бизде как бы уровеньдер уже широкий болуп калды, да. Бизде коробкалар образовать этип атат. Ортодо бир эле уровень бар экен. Дагы бир линия тренддан коебуз. Мынакей. Уже график как бы бул жакта сниженияга кыйшык болуп түшүп барат, да. Биз болгону эми максимальный пиктерде кривой движениядан биз сделка ачып зарабатывать этебиз, да. Мынакей. Бул жакта 1 мүнөткө повышенияга кетти и ситуация тоже мурункудай эле кайталанып атат, да. 15 секундтукта дагы бир жолу көрсөтөмүн ситуацияны. 15 секундтук таймфреймде бизде мынакей подъем, понижение, небольшой подъем, кайра понижение, подъем, падение, дагы небольшой подъем, понижение, подъем болду. И бул жакта дагы ушундай ситуация. Подъем, понижение, дагы бир жолу подъем болушу керек, да. Вот. Так, ушул жерден дагы 2 сделка ачайын. Дагы 2 сделка. Ситуация как бы окшош эле, но поглощение же болбосо коррекция кичине узунураак болуп калат, да. Узунураак болуп калышы мүмкүн. Анткени бул жакта график астыга кетип баратат, да. Вот. И ошондуктан мынакей бул жакта даже бизде уровенибизди ретест кылып атат, да. Так, основной сделкабыз 3 секунд. Но основной сделкабыз ладно, бизде дагы 2 сделка бар астыда. Самое главное, ушу 2 сделкабыз жабылышы керек, да, плюска. Вот. И посмотрим кандай жабылат экендигин. 5 секундага коюп алабыз. Айткандагы эле бизде мынакей линия трендте бизде разворот болуш керек. Так, опасный момент. Так, 5, 4, 3, 2, 1. Есть. Все же сделка плюска жабылды, достор. Опасно болду, но все же плюс, достор. Плюс есть плюс. Победители не судят. Так, дальше. Дальше график бул жакта бизде снижение кетип аткандыктан биз бул жерде кичине рисковыйраак болот, да, ачканга на повышение, анткени график снижение кетип атат. И хотя давайте 1 мүнөткө бул жакта повышение ачып берели. Хотя бул жакта 1 мүнөткө ачып берели, так, потому что биринчи анализибиз возможно азыр толугу менен отрабатывать, да. Мынакей. Бизде астыда уровень бар, да. Бизде падение болгон. Повышение, понижение, подъем, понижение, подъем. Далее понижение, подъем, понижение, подъем. Далее бул жакта понижение, подъем и дагы бир жолу подъем болушу керек, да. Вот. И как бы башында анализ кылган нерсе уже экинчи жолу отрабатывать этип атат, да, көрдүңөрбү? Башкы анализ эле уже 2 плюсовой сделка алып келип берди. Так, 10 секунд и бул 100% плюс, достор. 100% плюс. И ошондуктан давайте башка валютный паралардан анализировать этели, да. Так. Теневая OTC.
Так, валютная пара AED теневой OTC'де бізде тренд восходящий болуп атат да. Восходящий трендтен биз сделкабызды по тренду ачабыз. Тренд в целом бул жакта үстүгө кетип атат и график каждый свечалар көрүп атканда деле зеленый да, жашыл болуп атат. Давайте 30 секундту коелу. Мынакей 30 секундтук таймфреймде тренд бизде бир эле направленияда үстүгө өсүп жатат да. Вот. И бул жакта каждый сделкаларыбызды 1 минут болобу, 3 минут болобу, 5 минут болобу графиктин артынан эле сделкабызды үстүгө ачышыбыз керекпиз да. Вот. Потому что тренд восходящий. Так, жабылышына 15 секунд. И биздин 4-чү сделкабыз бул. 3, 2, 1, 0. Есть, достор. 4-чү сделкабызды плюска жаптык и дальше по тренду биз сделкабызды повышенияга ачабыз. Анткени смысл жок бул жерде анализ кылганда, анткени бул жакта айткандагы эле тренд восходящий и бир эле направленияда сделкабызды повышенияга ача берсек эле сделкабыз плюска жабыла берет да. Вот. Негизи бул трендтен дагы биз көп жолу торговля кылабыз, именно по тренду. Биздин телеграмыбызда, биз күндө тренд менен торговля кылып зарабатывать этебиз да. Основной анализ ушул. И также көпчүлүк паттерндерди использовать этемин. Но тренд деген нерсе бул тренд твой лучший друг деген сөз бар да трейдингде. Ошондуктан по тренду деле ачып көп плюстарды кармаса болот да. Так, 10, 8, 5 и 5-чи сделкабызды дагы успешно плюска жаптык. Балансыбыз $1229 болуп калды. Давайте дагы сделка ачабыз, дагы бир жолу бул жакта по тренду на повышение. Трейдтин сыйкырын ушул сделкаларда көрсөткүм келип жатат да. Оңойчулук менен эле бир эле направление, бир эле стратегия менен 3, 4, 5, возможно даже и 10 сделка плюска жаап кетсеңер болот да. Самое главное bunday ситуацияларды, bunday трендтерди карап күтүшүңөр керек да. А если сен күтө албасаң и анализ кыла албасаң, новичок болсоң и бул нерседе вообще разбираться этпесең, анда торговля именно по сигналам сага сунуштайм. Именно по сигналам, анткени сигналдарда эле биз бир торговый сигналда 20-30 мүнөттөн 1 саатка чейин торговля кылабыз да. То есть анализ кыламын и сделкаларды ошол телеграмма жүктөп турамын да. Вот. Итак, сделкабыз плюска жабылды, но в целом видеороликтерден деле көрүп, обучение алып, именно ушул стратегияларды өзүң торговляңда колдонсоң болот да. Бул стратегиялар иштейт. То есть мен айтпайм, бул стратегия бир күн иштейт, бир күн иштебейт деп, бул стратегия баардыгында эле иштейт, достор. Самое главное эми бул жерде 5 кол тең эмес да. Возможно, кээ бирлерге башка стратегия жагат, кээ бирлерге башка индикаторлор менен торговля кылат, но в целом, достор, рынок баардыгында эле бирдей эле жылат да. Вот, и баардык стратегиялар иштейт. Самое главное бул жакта психология менен жана акчаны туура башкарганды билишиңер керек да. Эми кийинки валютный парага өтөбүз. Валютный пара евро новозеландец OTC. Евро новозеландец OTC'де графигибиз уровеньге келди. 1 минутка бир сделка повышенияга ачабыз, достор. Так, 5-секундный, 1-минутный таймфреймге өтөбүз и байкайбыз да. Мынакей уровеньдерди койдук. Мынакей үстүнкү уровень жана азыркы моментинде уровень бар экен бул жакта. Именно ушул жакта азыр график разворот болуп атат да. Вот, үстүдө дагы бир уровень бар экен и ушул үстүнкү уровеньге чейин азыр биздин графигибиз көтөрүлүшү керек да. Вот. И көрүп турганда деле графигибиз көтөрүлүп атат. Биздин сделкабызга дагы 25 секунд. И бул сделкабызды уже эле 100% плюска жаптык дей берсем болот да, но бул бинарный опционы, бул трейдинг и акыркы секундтарда ар кандай момент болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн давайте до конца күтөлү. 5, 3, 2, 1, 0. Есть. Сделкабызды плюска жаптык. Итак, балансыбыз $1266 жеткиздик. Болгону фиксированный сумма менен торговля кылып, 5 күндөн бери $10, $20 ачып атып эле балансты $1266 жеткиздик да. Болгону бир жуманын ичинде, достор. Достор, каналымда каждый день видеоролик чыгып турат. Каналга катталабыз, лайктан басабыз жана колокольчикти басып койсоңор, силердин телефоноңордо уведомление келип турат и каждый видеоролик чыкканда телефонуңуздарга чыгып турат да. И также телеграмга катталабыз, достор. Телеграмда бизде күндө торговля, күндүзү саат 3-тө жана кечинде саат 9-да торговля болуп турат. Кийинки видеолордо көрүшөбүз. Баарыңыздарга ассаламу алейкум.